Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ең мықты инсандар Азіреті Убайда бин Джарах разияллаху анху. Ашрах Мубашарахқа кірген сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың ұлы мартабалы сахабасы Азіреті Убайда бин Джарах разияллаху анхунun ұлы мінезінің жағымды баяны. Ал разияллаху анху Азіреті Абу Бакр разияллаху анхунun даваты арқылы мұсылмандардың Дар-Аркам атты үйден баш қалқа алуысына чейін ислам динін қабыл қылған 9-шы адам болған. 10-шы хиджра жылы Хаджатул Вида учурунда Азіреті Убайда бин Джарах разияллаху анху сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бірге ажылыққа барған. Пакистанда Ахмадилердің қаршылаштарына ескертүү жана Ахмадилер үчүн дуа кылууга чакыруу. 2020 жылдың 2 октябрында башкача айтканда 1399 хиджра жылынын 2 аха күнү Азіреті Убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 5-чи халифасы Азіреті Мырза Масрур Ахмад аядаллаху таала бин Насрихил Азиз Англияга караштуу Силфорддогу Исламабадда жайгашкан Мубарак мечитинде окуган жума кутбасынын кыскача маани мазмуну. 2020 жылдын 2 октябрь күнү Хузур Анвар аядаллаху таала бин Насрихил Азиз Англияга караштуу Силфорддогу Исламабадда жайгашкан Мубарак мечитинде жума кутбасын окуду. Ал кутба эл аралык МТА Ахмадия мусулман телевидениясы аркылуу бүткүл дүйнөгө көрсөтүлдү. Азан айтуу бактын улугу урматтуу Сафир Ахмад мырзага насип этилди. Ташаххуд Тавуз жана Аль-Фатиха сүрөсүн окугандан кийин убада кылынган Масих жана Махди алейхиссаламдын 5-чи халифасы Алла Таала өзүнүн күчтүү жардамы менен аны колдосун. Мындай деп айткан: Бүгүнкү сөз Бадр согушуна катышкан сахаба Азіреті Абу Убайда бин Джарах разияллаху анху тууралуу болот. Анын аты Амир бин Абдулла жана Ал-Курайш уруусунун Бану Харис бин Фехр үй-бүлөсүнөн болгон. Азіреті Убайда бин Джарах разияллаху анху узун бойлуу, сакалы жука жана сымбат денелүү адам эле. Алдыңкы 2 тиши Ухуд согушунун учурунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жагына кирип кеткен тулганын 2 алкагын сууруп чыгарып жатканда сынып калган. Ашрах Мубашарах сахабаларынан болгон Абу Убайда бин Джарах разияллаху анху көп аял алган. Ал разияллаху анху Абу Бакр разияллаху анхунун даватынын негизинде мусулмандардын Дар-Аркам аттуу үйдөн баш калкага чыгуусуна чейин ислам динин кабыл кылган 9-чу адам болгон. Йемен же Нажрандан келген делегация динди үйрөтүү үчүн бирөөнү жиберүүгө өтүнгөндө сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Азіреті Абу Убайда разияллаху анхунун колун кармап, ар бир үммөттүн амини ишенимдүүсү болот. Менин үммөтүмдүн амини Абу Убайда разияллаху анху деп айткан. Азіреті Айша разияллаху анхудан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга өз сахабаларынан эң сүйүктүүсү ким болгон же ал саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн кийин орун басар халифа кылып кимди шайламак деп суралганда Азіреті Айша разияллаху анха Азіреті Абу Бакр жана Азіреті Умар разияллаху анхундан кийин Азіреті Абу Убайда разияллаху анхунун атын атаган. Азіреті Мырза Башир Ахмад Сахиб разияллаху анху Азіреті Умар разияллаху анху каза болгондо, эгер Абу Убайда разияллаху анху тирүү болсо, мен аны халифа кылып дайындамакмын деп айтканын айтат. Абу Убайда разияллаху анху ислам динин кабыл кылганда атасы аны аябай кыйнаган. Ал разияллаху анху Хабашстанга дагы көчүп барган. Анан ал разияллаху анху Мединага көчүп келгенде аны көрүп сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү сүйүнүп жаркырап кеткен. Ал разияллаху анхунун дини тууганчылыгы Азіреті Салим разияллаху анху, Азіреті Мухаммад бин Масалма разияллаху анху же Азіреті Саад бин Муаз разияллаху анху менен түзүлгөн. Азіреті Абу Убайда разияллаху анху Бадр согушу жана башка бардык согуштарга да катышкан. Бадр согушунда анын атасы Абдулла капырлар тарабынан катышкан жана согуш учурунда ал разияллаху анхуну тынбай бутага алууга аракет кылган. Ал разияллаху анху өзүнүн таухиди, Алланын жалгыздыгы кырмагандыгы үчүн гана атасы аны такыр кое бербей жатканын көрүп, Алланын жалгыздыгына болгон ишенимин шыктуулугу тууганчылык байланыштан үстөмдүк кылып, акыр аягында атасын өлтүрүп жиберген. Ухуд согушунда таш тийип туулганын 2 алкагы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жагына кирип кеткен. Азіреті Абу Бакр разияллаху анху мен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды көздөй чуркаганымда Абу Убайданын сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды көздөй учуп бараткандай тез чуркап баратканын көрдүм деди. Андан кийин Абу Убайда разияллаху анху тулганын 2 алкагын тең тиштеринин жардамы менен сууруп чыгарган. Натыйжада анын 2 тиши сынып калган.
6-хижра жылынын Зулкайда айында Худайбиядагы тынчтык келишимине кол койгон кадырлуу мусулмандардын арасында ал разияллаху анху да болгон. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам аны бир топ сарияларга жиберген. 6-хижра жылынын Рабиул Ахир айында Зулкасса сариясында Бану Сайлба уруусу өз күмөнүндө Азирети Мухаммад бин Масалма баш болгон 10 шеригин шейит кылганда Мухаммад бин Масалма разияллаху анху бир мусулмандардын жардамы менен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келген. Ал саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад бин Масалманын өч алуусун жана Мединага кол салууну коркунучун эске алып, Азирети Абу Убайда бин Жарах разияллаху анхунун жетекчилигинде 40 жигердүү сахабадан турган топту жөнөткөн. Ал разияллаху анху аталган сариядан ийгиликтүү кайтып келген. 7-8-хижра жылы Зату Саласил сариясынын учурунда Азирети Амар бин Аас разияллаху анху башында турган 300 сахаба Бану Казая жакка жөнөтүлгөн. Душмандардын саны көп болгондугу жөнүндө кабар түшкөндөн кийин Азирети Абу Убайда бин Жарах разияллаху анхунун жетекчилиги астында дагы кошумча көмөк жөнөтүлгөн. Азирети Абу Убайда разияллаху анху Азирети Амар бин Аас разияллаху анхунун каалоосуна ылайык кошуунду жетектөө милдетин ага каршылыкты билдирбестен өткөрүп жиберген. Ушул сарияда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Абу Убайда разияллаху анхунун моюн сунуусун абалын билгенде Абу Убайда разияллаху анхуга Аллах Тааланын рахматы болсун деп айткан. 8-хижра жылы Абу Убайда разияллаху анху амир болуп дайындалып 300 атчан менен Бану Джухайна жакка жөнөтүлгөн. Ошол сариянын негизги максаты согуш эмес, тескерисинче Курайштын соода кербенин көзөмөлдөө болчу. Азирети Жабир разияллаху анху мындай деп баяндайт: Биз жарым ай деңиздин жээгинде болдук жана катуу ачкачылыктын айынан бак дарактардын жалбырактарын жеп жашадык. Бул аралыкта деңиз Анбар деп аталган ири деңиз балыгын жээкке ыргытып жиберген. Биз жарым ай бою анын этинен жедик. Мединага кайтып келип сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга бардык болгон окуяны болгонунда айтып бергенибизде, ал саллаллаху алейхи вассалам жанагы балык жөнүндө угуп, Аллах силердин абалыңарды көрүп, силер үчүн ырыскы жиберген. Эгерде андан бир азын өзүңөр менен чогуу алып келген болсоңор, анда бизге дагы жедиргиле деп айткан. Ошондо кимдир бирөө ал саллаллаху алейхи вассаламга бир бөлүгүн бергенде, ал саллаллаху алейхи вассалам да аны жеген. Азирети Саид Сайнул Абидин Валилуллах Шах Сахиб жогорудагы сария тууралуу өзүнүн түшүндүрмөсүндө мындай деп жазат: Аталган жортул Худайбиядагы тынчтык келишиминен кийин туш келген. Анда бирөө менен согушу көздөлгөн эмес болчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кыраакылык менен иш алып барып, Сириядан келе жаткан соода кербенинин жолунда көзөтүү пунктун орнотуу үчүн ушул топту жөнөткөн эле. Анткени соода кербени менен кандайдыр бир согушуу болбосун жана Курайштар тынчтык келишиминен кийин аны бузууга эч кандай шылтоо таппоосу болчу. Мекке жеңишинин учурунда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абу Убайда разияллаху анхуну жөө баскан адамдарга жана өрөөндүн жантайышына жол башчы кылып дайындаган. Бир жолу ал разияллаху анхунун Бахрейнден жизия жыйнап алып келгендигин билип, адамдардын баары багымдат намазын сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын артында окушкан. Ал саллаллаху алейхи вассалам намаздан кийин жылмайып, Абу Убайда разияллаху анхунун бир нерсе алып келгенин билип алдыңар окшойт деп айткан. Ал саллаллаху алейхи вассалам: Мен силердин муктаж болууңардан коркпойм, тескерисинче дүйнө байлыктары жана ач көздүгүңөрдөн корком деп айткан. Хузур Анвар жогорудагы эскертүүнү ар бир адам эске алуусу керек. Аны эске албагандыктан колунда бар мусулмандар жана лидерлер аябай ач көздөнүп кетишкен. Бул жагынан өз абалыбызды дайыма текшерип турушубуз керек деди. 10-хижра жылы коштошуу ажылыгынын учурунда Азирети Абу Убайда разияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен бирге ажылык ибадатын аткарган. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам каза болгондон кийин көп өтпөй ансарлар жана мухажирлердин ортосунда халифалык маселесинде пикир келишпестик жаралган. Ансарлар Азирети Саад бин Убада разияллаху анхунун үйүндө чогулушуп, ансарлар менен мухажирлердин экөөсүнөн бир амир, башкача айтканда халифа болушу керек деген пикирде болушкан. Ал учурда Азирети Абу Бакр разияллаху анху, Азирети Умар разияллаху анху жана Азирети Абу Убайда разияллаху анху мухажирлердин атынан барышкан. Азирети Умар разияллаху анху Абу Бакр разияллаху анху: Мен даярданып келгендей сүйлөй албай калат деп коркуп сүйлөгүм келди.
Бирок Азирети Абу Бакр разияллаху анху ал кезде бардык кайрылуулардан да артыкчылык кылган, абдан салтанаттуу жана көркөм кайрылуу жасаган деп айтат. Абу Бакр разияллаху анху: биз мухажирлер амир тактап айтканда жол башчыларбыз, а силер ансарлар кеңешчисиңер. Ошондуктан Азирети Умар жана Азирети Абу Байда разияллаху анхуманын биринин колуна баят бергиле деп айткан. Азирети Умар разияллаху анху: жок, биз сиздин колуңузга эле баят беребиз, анткени сиз биздин жол башчыбыз, баарыбыздан мыкты жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын эң сүйүктүүсү болосуз деп айткан. Бул сөздөрдү сүйлөгөндөн кийин Азирети Умар разияллаху анху Азирети Абу Бакр разияллаху анхуга баят берген жана андан кийин бардык адамдар да Азирети Абу Бакр разияллаху анхуга баят беришкен. Сөздүн кыскасы, Азирети Абу Бакр разияллаху анху тарабынан Азирети Абу Убайда разияллаху анхунун атын халифалыкка сунуштоосу, анын көзүнчө Абу Убайда разияллаху анхунун даражасы канчалык бийик экенин көрсөтүлөт. Халифалык жөнүндөгү талкууда Азирети Абу Убайда разияллаху анху ансарларга кайрылып, силер биринчи болуп жардам берүүчүлөр болгондон кийин эми карама-каршылыкка жол ачкан биринчилерден болуп калбагыла деп айткан. Азирети Абу Бакр разияллаху анху өз халифалык доорунда Байтул Маалдын кызматын Азирети Абу Убайда разияллаху анхуга тапшырган. 13-хижра жылы ал разияллаху анху аскер башчы кылып Сирияга жөнөтүлгөн. Азирети Умар разияллаху анху Азирети Халид бин Валид разияллаху анхуну аскер башчы кызматынан бошотуп, ордуна Азирети Абу Убайда разияллаху анхуну аскер башчы кылып дайындаган. Римдиктерге каршы көп тараптардан чабуулдар жасалып жатканда, ал разияллаху анху Хомс тарапка бара алгалай берген 4-чү топтун лидери болгон. Азирети Абу Бакр разияллаху анху бардык аскерлер бир жерге чогулганда, Азирети Абу Убайда разияллаху анху аскер башчы болот деп айткан. 13-хижра жылынын Жамадиу аввал айында болгон Ажнадин согушунда римдиктердин 100 000 армиясынын каршысында мусулмандардын саны 35 000 адамды түзгөн. Аталган согушта дагы Азирети Абу Убайда разияллаху анху бир топтун аскер башчысы болгон. Дамаскты багындыргандан кийин Рим армиясы Фахыл согушуунун учурунда тынчтык келишими үчүн өз элчисин Абу Убайда разияллаху анхуга жибергенде, жанагы элчи ал разияллаху анхунун аскерлер жана кол астындагылар менен чогуу отурганын көргөн. Элчи Абу Убайда разияллаху анхуга кайтып кетсин деп көп азгырган, кызыктырган, бирок ал разияллаху анху баш тарткан. Андан кийин Азирети Абу Убайда разияллаху анху дагы алдыга жылып, Лаския жергесин курчоого алган. Ал жер коопсуздук чаралары менен камсыздоо жагынан аябай күчтүү болгон. Ал разияллаху анху ал жерди өзгөчө мыкты ыкма менен багындырган. Азирети Абу Убайда разияллаху анху жөнүндөгү сөз эмкиде дагы уланат. Кутбанын аягында Хузур Энвар Пакистандагы ахмадилер үчүн дуа кылууга чакырды. Ал Азирети Алла Таала аларды молдолор жана мамлекеттик кызматкерлердин жамандыктарынан сактасын. Мыйзамды коргоочулар аны кескин бузуп жатышууда. Алар ушундай жол менен саясий туруктуулукка жетишебиз деп ойлошуп жатышабы? Жок, алардын жок болуусунун башаты ушул эле нерсе болорун эсинен чыгарышпасын. Алланын жардамы жана көмөгү эрте келип, ал жактагы ахмадилер бул көйгөйлөрдөн тез аранын ичинде кутулуусун тилеп дуа кылалы, деди. Амин.